Чүй областы жетиген айылы. 4-чү номер менен Ханна деген күлүк, атасы Касемсот деген айгыр, ээси Кадимов Аббас. Аббас өзү даярдаптыр. Нусуров Нурсултан чабат, Юрьевка айылы Чүй областы. 5-чи күлүк Элима. Элиманын ээси Баястанов Таалай, Аманкулов Кубан даярдады. Чаба турган уулубуз Талантов Умар. Талас областынын Бакай Ата район күлүгү. Элиманын атасы Хан Күрөң деген айгыр. 6-чы номердагы Тай Замана. Замана атасы Асман деген айгыр. Бунун дагы Аманкулов Кубан даярдады. Ээси Кенжегараев Талант. Талантов Эрсултан чабат. Талас областы Канезавод айылы. Замана мен тааныштырдым. 7-чи графиня дейт. Тугандар, графиня деген тай бул атасы поляк, Польшадан келген айгыр экен. Вуншанно Хамит ээси. Жана Хамит өзү даярдаптыр. Салман чабат Кең Булуң айылы. Гүлсары. Гүлсары деген күлүктү тааныштырдым. Бул 9-чу номер Валерон деген айгырдын тукуму. 54-чү жылкы заводунун күлүгү саяпкер Уржанов Төлөмүш агабыз. Айли чабат Саруу айылынан, Ысык Көл областы. 10-чу Буйрук деген күлүк. Буйруктун атасы Касемсот деген айгыр, ээси Сиябеков Болот. Даярдаган саяпкер Кеңешбеков Нурел чабат Бакыт деген балабыз, Сынташ айылы Чүй областы. 11-чи Кубрик. Атасы Лорд деген айгыр. Кубриктин ээси Адамбаев Максат, саяпкери Ибраимов Акмат. Даярдаган саяп чаба турган чабандес Ишенбеков Айдар. Чүй областынын Садовой айылынын күлүгү. Ал эми 12-чи күлүк бул Сарыөзөн. Сарыөзөндүн атасы Разбор деген айгырдын тукуму. Сарыөзөндүн ээси Кашкабашев Нурсейит. Даярдаган саяпкер Чыңгыз, чаба турган бала Амир. Чүй областы Шалта айылы. 13-чү номер менен Айкол. Бул атасы Харизматик деген айгыр, ээси 113-чү Канезавод. Мамбеталиев Нургазы саяпкери. Айын шер чабат Талас областынын Талас район күлүгү. 14-чү номердагы чабыла турган тай бул Донзур. Атасы Аплот деген айгыр, Шукуров Акжол ээси. Саша Федоров даярдаптыр. Адил чабат Кочкор районунун Нарын областы. Ал эми 15-чи номердагы күлүк Аруке. Арукенин ээси Калмурзаев Руслан. Даярдаган саяпкер Русланов Арлен. Чүй областынын Башкара Суу айылы. 16-чы номерда Сахиф. Сахифтин атасы Чемпион деген айгыр. Сахифтин ээси Сманов Арген. Даярдаган саяпкер Тапкеев Бекжан Акыл чабат Чүй областынын Сокулук район күлүгү. 18-чи номердагы Акниет деген күлүк. Атасы Дубай деген айгыр. Акниеттин ээси Чонтоев Бакен. Даярдаган саяпкер Чонтоев Бакен өзү Бекнияз чабат Чолпонбай айылы Талас областы. 18-чи номердагы Арчатору. Арчаторунун ээси
Закиров Алишер өзү даярдаптыр жана Алишер өзү чабат. Мына достор, балдарыбыз өзү чаап, өзү саяпкер жана өзү кожоюн. Петровка айылы, Чүй областы. 19-номурда Гафираны айтайын. Гафира Ретриот деген айгырдын тукуму. Ээси Каракетов Муталиф атындагы жылкы заводу. Жайчыбеков Нурлан даярдаптыр. Руслан чабат, Красная Речка айылы, Чүй областы. 20-номурдагы Скат деген тайды айтайын сиздерге. Скаттын атасы Сарента деген айгыр. Ал эми Скаттын ээси Каракетов жылкы чарбазынын күлүгү, саяпкери Жайчыбеков Нурлан. Сан чабат, Красная Речка. Мынакей Жайчыбеков Нурлан эки тайды дайындап келди. Вот, бисмиллахир-рахманир-рахим. Амин. Кудай жер казынан сактасын. Эки айланпага кетти тайлар. Байге фондусу 250 миң сом. Кеттик мынакей тайлар. Ай баракелде. 38 тайыбыз кетти. Байге фондусу 250 миң сом. Баш байга 112 миң сом. Баса айта кетишибиз керек, бүгүнкү иш-чарабызды чагылдырып аткан мамлекеттик телеканалыбыз ЛТР жана анын чыгаан дасыккан журналисти Айбек мырза биз менен иштешип жакшы иш алып барып атат. Кудай буйруса көркөмдүү көрктүү чабыш. Вот, бисмиллахир-рахманир-рахим. Тайларды закитка берип кетти. Анча мынчалары абайлаш керек. Иш жагы менен чаап баратат. Бир тай иш жагы менен чаптырбаш керек. Калыстар тобу иш жагы менен чапкан тай кимдик болду экен? Бер жака түш балам. Азамат. Бул Даражан деген тай окшойт, байкашынча 16-номурдагы. Ичке чыкпагыла. Кейбир тайлар ысыкка жакшы даярдык болбой калганбы, эмнегедир артта калып. Эми тай деген жаш баладай, муну тайды үйрөтүш абдан көп убакыт талап кылат. Такшалган тайлар байге келинет. Такшар элек тайлар анча-мынча ушинтип бир сире оңолуп түзөлгөндөн кийин анан мына могул жерде 21-номер менен кетип аткан тай 25-номер менен кетип атыптыр. Бул Сак деген тайды көрүңүздөр, кечирээк чыгып калды. Азыр бизге бир эки тай ички жагы менен чабылып калды. Азыр дагы бир жолу ичине кирип кетсеңиздер, калыстар тобу менен четтетесиздер. Саяпкерлер, рация менен чабандестериңиздерге айтыңыздар, тартипти бузбай, ат чабар айланпанын ичи менен чапсын. Дорожка менен чапсын, бейчеки чаппасын, тартипти бузбасын. Азыр келгенден кийин тайлар экинчи айланпага кетет. Азыр соңку экинчи айланпага кетет, туугандар. Тайлар бир айланпаны бүттү. Мына экинчи айланпага, соңку айланпага кеттиңер, урматтуу туугандар. Соңку жигиттер, чабандестер, чамдаңыздар, акыркы айланпа. Ай баракелде. 13-номер 31 алдыңкы топко такшалган тайлар алдыга чыгыптыр. Көрөлү. Күндүн ысыгына карабай мыкты чабандес балдарыбыз. Этикти көргөзүп чагып барат. Олдата. Мына бул жерде 1-номердагы тайыбыз чагылган токтоп калды. 15-номер столду жакшы кетип баратат. Бирок кечирээк болуп калды окшойт. Ошондой болсо да аракет кылып көрсүн. Жер оор, дорожкабыз абдан кум төгүлүп калың, жумшак берге күчтү талап кылат, күлүктүктү талап кылат. Калыстар тобу. Кимдер бар экен? Видео менен да камсыз кылсаңыздар, азыр мына маардан өткөн тайларды тагыраак. Акыркы айланпага кеттиңер, акыркы жөнөгүлө. 4-номердагы Ханна, 16. Сакиф.
эки тай артта калып калды. Мына көрүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр. Алдыга 8 тай озунуп чыкты жана андан кийинки 4 тай арттан кууду. Азыр көрөлү кайсы мыкты тай алдыда экенин. Мен байкашымча буга чейин күтүп жүргөн тайлар 4-5 калгандары жаңы тайлар чабылып атканын байкапсыздар. Ой баракелде. Мына бул жерде сары шым кийген баланын тайы алдыга кыл suurугандай suurулуп баратат туугандар. Мы будем стараться сейчас смотреть. Калыс тартообу байкаңыздар. Биз марага келген тайлардан адашып калбайлы туугандар. Сейчас как бы. Вадик номер 4 помнишь? Ой баракелде. Алдында эки тай, бирөө чакан тай экен, бирөө чоң тай экен. Азыр биз жакындаганда номурдан көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, сүрөт тургула. Тулпар сүрөтү сүйөт. Хей баракелде. Керемет чабыш. Мынакей. Баш байга 112 000 сом кимге буйруду болду экен? Оппа, баракелде. 38-ci номер. Жана 32-ci. 38, 35, 2. 38-ci номер. Алиф дегенде алдыга чыккан байкадык. 34-ci номер жана Алтынкөл Жураби ийгиликке жетти окшойт. Калыс тартоо бизге жыйынтоочу протоколдоп келгиле, биз элге тааныштырып өтөлү. Мына 7 байгеге байга сайылган көрдүңүздөр. Ne oldu? Foto finish mi? 36 kirip geldi. 38 kirip öttü. 38-ci номер биринчи келди окшойт, бирок азыр финишке чейин 200 метр бар болчу. Байкаңыздар, финиште турган калыстарга айтып келсин. 38-ci номердагы Алиф Альбас деген айгырдын тукуму Кулыкеев улан чабып атат. Чүй областы станция Ивановка деген кабарлар келди туугандар. Биринчи орунга. Азыр Марада турган биздин калыс тартообу бизге так маалымат тап келип берет. Сиздерге толук маалыматты беребиз, урматтуу достор. Эми кийинки үлүктөрдө да камдап туруңуздар. Даярдыктар өзүнүн ыраты менен кете берет. Otuz 38 тай чабылды туугандар. 38 тайдын ичинен 7 тай байгеге илинди. Азыр видео менен тартып алышты. Бизге так калыстык менен айтылган маалыматты сиздерге жеткизебиз деп ойлойбуз. Азырынча маалымат 38-ci номерда тай келиптир. Алиф деген тай. Алифтин атасы Альбас деген айгыр. Алифтин ээси Кулыкеев улан, саяпкер улан өзү Уланов Алим чапты. Чүй областынын станция Ивановка келген. Көрөлү, байкайлы. О, баракелде. Бул 28-ci номердагы тай экинчи канаты эми ачылып тур капрай. Булар эми кечирээк чыгып калыптыр. Даражандын ээси Мухамбетов Азамат, даярдаган саяпкер Уржанов Төлөмүш, Сейитбек Фарлен чапты. Ысык Көл областынын Бактуу Долонот айылынын көлүгү. Даражандын атасы Жуномир деген айгыр, импорт айгыр, Россиядан келген өтө мыкты айгыр. Даражан катар 4 байгенин 2 унутту, 2 тең байгелүү орун берди. Демек бул туягында тулпарлык касиети бар күлүк. Даражан орун 25 000, 3-чү орун 37 000, 2-чи орун 50 000, ал эми 1-чи орунду ээлеген тайга 112 000 сом байге, жалпы байге фонду 250 000. Ал эми 7-чи келген тайдан баштап биз баштай берели. 6 000 сомдук байгеси бар. Келип берсеңер. Карахан Русланов эсендики, Замир Адиев даярдаган, Абулкасымов Бексултан чаптыр. Жалал Абад облусу, Казарман айылы Тогусторо. Келип койгула. 7-чи байге 6 000 сомдук байгеңер менен мына сахнага чыгып берсеңер. Бүгүнкү иш-чарага АТЛери, саяпкерлер жана жалпы эл менен эле көрүүчүлөр менен бирге мамлекет тарабынан дагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун кеңешчиси, кыргыз спортуна, улуттук спортуна салымын кошкон ардагерибиз Касенов Алмаз Апышевич келип олтурат. Анда кол чабуулар менен байгелерди Алмаз Апышевич тапшырат. 7-чи байге Казарман Замирадиев командаң менен келип койгула. 6 000 сомдук акчалай байгенин сертификатын 7-чиден баштап тапшыра берели.
Самаган майкеге тапшыра берелим. Замир Адиев bir команда bir компания дегендей 8000 сомдук сертификат менен 6-орунду ээлеген 3-номердеги Секирет аттуу тай Зарылбек уулу Белектики. Саяпкери өзү Нуркемелов Аман чапты. Күйөө облусу жетиген айылы. 8000 сомдук сертификат мына. 6-орун. 5-орунду ээлеп 12000 сомдук байгеге ээ болуп аткан тай бул 34-номердеги Алтын Көл. Атасы Шурави, энеси Эджи, Элмис Баракановтыкы. Жолдошбек Осмоналиев даярдаган Айдар Жолдошбеков чапты. Ысык Көл облусу Михайловка айылы. 12000 сомдук мына сертификаты. 4-орунду ээлеп 25000 сомдук сертификатка ээ болуп аткан, Акчалай байгеге ээ болуп аткан бул 2-номердеги Даражан Азамат Мукамбетовтыкы. Уржанов Төлөмүш аксакал даярдаган Сейитбеков Арлен чапты. Ысык Көл облусу Бактуу Долоноту айылы. Бул эме өзүңөр билесиңер, өткөндө ушул жерде кеч караңгыга чейин ат чапты керек. Чүй облусунун отбор тандоо ат чабышы. Ошондо дагы ооздугу жок биринчи келген. Бүгүн мына 4-орунду ээлептир Даражан. Кол чабуулар менен колдоп коелу. Келдиби ээси? Төлөмүш ага. 4-орун 25000 сом. Акчалай байге мына сертификатын алып койгула. 3-чү келген 37000 сом. 37000 сом байге сертификатын алгыла. 35-номердеги Зара Акматов Расулдуку. Токтоболот уулу Санжар даярдаган Иманбеков Абдурахман чапты. Талас облусу Бакай Ата району. Экинчи орунду ээлеген Байтору. Атасы Белбулак Иманкулов Бактыбектики. Бактыбек уулу Амантур даярдаган Шүкүрбеков Тариел чапты. Чүй облусу Ысык Ата району. Белбулак эми быйыл көп байгелерди ээлеп атат. 50000 сом. 50000 сом. Акчалай байгеси сертификаты, медалы. Экинчи, үчүнчү, биринчи орунду ээлеген жеңүүчүлөрдүн диплому мына мамлекеттик тараптан, дирекция тарабынан кубогу, медалдары жана ат чабуулары Аргымак Федерациясы тарабынан. Ал эми биринчи орунду ээлеген 112000 сом Акчалай байгеси кубогу, диплому, ат чабуусуна ээ болуп аткан. Жалпы 38 тай чабылса, 38-номерди алып, ээсин элин сүйүндүрүп аткан атасы Альбас, энеси графиня экен. Кулукеев Уландын өзү даярдаган Уланов Алим чапкан Алиф аттуу тайы. Чүй станция Ивановка 112000 сом. Мына ат чабуусу. Чүй облустук Телтору Федерациясынын президенти Темирлан Тайманов жапкан атат. Байгелерин спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун кеңешчиси. Күрөш боюнча мына СССРдин чебери, мастер, чемпион кыргыз спортунун сыймыктуу аксакалы бүгүнкү күндө биздин кеңешчибиз Касенов Алмаз Апушевич тапшырууда. Баракелде. Алиф деген карагер тай экен. Станция Ивановка, Чүй облусу Ысык Ата району. Кол чабуулар. Республикалык ат чабыш оюндары боюнча Аргымак Федерациясынын президенти Атакеев Исламбек Таласбекович жана командасы менен бүгүнкү күндө көчмөндөр оюнуна даярдык иретинде. Ошондой эле ат чабышты кеңири алкакта жайылтууда мына ушундай ынтымак байгеси, ынтымак жарышы уюштурулуп атат. Андыктан агайын туугандар, бул 2,5 миллион сомдук байге фонду менен ат чабыш өткөрүш бул бүгүнкү күндөгү жакшы жетишкендик, ийгилик. Андыктан дирекциянын өкүлдөрүнө, федерациянын жетекчилигине, жалпы ат сүйүүчүлөргө бир кол чабуулар менен колдоо көрсөтөлү. Байгеңиздер кут болсун, тай ээлери. Жеңүүчүлөр